Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлери жаңы имараттарды ачуу аземине тизилди. Ички аскерлердин кол башчысы полковник Алыбаев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Ички аскерлердин күнү жана жаңы имараттарыңардын ачылышы менен куттуктаймын. Эркин тур. Эркин тур. Саламатсызбы. Ички аскерлердин мурун кол башчысы Бакаев Амшырбек. Жолдош башкы кол башчы, ички аскерлердин кол башчысы полковник Алыбаев. Кыргыз жол. Генералдардан ким иштедиңиз эле ушул жерде? Сиз иштегенсиз, Жана айтып атам 99-жылы 3,5 миң аскерлердин бюджети 47 миллион сом болчу. Эми азыркыга салыштырганда асман менен эмес, космос менен жердегидей айырма болуп атат. Ошон үчүн сизге абдан ыраазыбыз. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жолдош башкы кол башчы, мен нөбөт үчүн эч кандай окко болгон жок. Ыкчам нөбөтчү майор Шайыпкулу. Эркин тур. Эркин тур. Полный обзор. Ким кайерде, кайсы солдат эмне кылып атат, даже казарма жаткан жерди чейин бүт камера коюп койдук, баягы дедовщина болбосун, бири-бирин уруп сабап алсын депчи. Бүт баардык бул жерде нөбөтчү, нөбөт бөлүгүнө карап отурат. Кабинеттери иштей турган иш бөлмөлөрү, анан бул жерден жолдош офицерлер, эркин тур. Саналик борборун түздүк, бул жерде үч коргон КЭС, Шамалдык сай, баягы стратегический объектилердин баардыгын онлайн көзөмөл круглосуточно түзүп турат. Анан шаардын картасы патрульга чыгып атышат, кечки саат 8-ден түнкү саат 2-ге чейин сондуктан патрульдук басуу сүргөнү чогуу
Шаарды квадраттарга бөлүп патруль жүргүзөт. Жетишип калдыбы? Жетишип атат. Mana bu dronlarыбыз бар, радиостанциялар жаңы заманбап радиостанция кайтераларынан алганбыз. Бу жерден туруп баткен менен андан тышкарыда спутниковый телефондорубуз да бар. Головнойдо дагы альтернативный связь кылып коюп койгонбуз баардык жерге эмелерди. Эгерде сотовый связь тартпай калса, спутник менен байланышканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул футбольный площадканы салып бердик. Атайын булар сыртта ойногонго. Анан кийин сырттан чуркоочу, тренировочный бул эмелердин баардыгын жасап бердик. Атайын могу пластика менен жасалган, баягы чуркаганда жумшак боло тургандай кылыпчы. И могу эмелердин баардыгын, воркауттардын баарын жасап бердик баардыгын. Машиналарды машина. Футбольный площадка. Bizim askerler, içki askerler, Nemrut'un Dinamo komandası var. Şular özler gelip dağı bu jaktan telefon kıldı. İçki askerlerden betleşip. Bularga monço salып бердик. Banda, prosesi, kompleks. Monçoga келгенде кийимин өткөрүп берет. Кийимин тазалап кайра уже. Тазалап, жаңы башка кийимин сменный одеждасын дайындап коет. Askerler için birinci кезекте баня. Gaz. Анан жатаканасы. Gaz kirgizdi buyoqqa. Gazprom bilan сүйлөшүп. Gaz kirgizdi. Gaz bilan отопление kirgizib qo'ydik, парилкасы. Андан тышкары столовыйга дагы gaz kirgizdik. Очоккана. Ошода газын чыгырдык. Бул жерде asker Кийимин таштайт, жуунуп кайра жаңы кийим кийип. Кийимин буяққа өткөрүп берет. Буяқта болгондо стиральный машинада алып бердим. Чоң атайын эме да. Кийимдер неме? Буяқта жаңы кийип кетет. Буягында болсо жаңыларын дайындап, жаңыларын. Буяқта ушоо, буяқта болсо муну да жасап коюп. Жыргатыпсың дагы. Сонун мынакей. Asker кызматкерлер үчүн мончо и жатакана, казарма жакшы болуш керек да. И столовый, тамак. Буяк спортзал. Спортзал. Мурасына катышып жүргөн балдар ойношот да. Бул кыштын күнү. Кыштын күнүндө бир бардыгы. Отоплениеси менен. Жып-жылуу. Топ койгонбуз деп турабыз. Мурда музейде. Hayvanlar menен Мыташкасы барбы? Мыташка. бар мытышкасы. Жытышка бар. Бул эме жаңы болуп атат. Резина бар. Мына жетиштүү экен, а? Жетиштүү тренажер, гантелдер бар. Ар бир эмесинде. Буяк аскерлик клуб. Зал боевой славы. Биринчи этажында. Историясы 1924-жылдан баштап кандай форма кийингендери, илгерки сүрөттөрү бүгүнгө чейин. Зал боевой славы бүт баардык историясы. О, 24-жылдан баштап дедиң. Адам 24. Бул жак офицерский клуб. Эртип. Бул казарма 550 балага расчет. Бул жерде Запасам ели. Бул иштей турган иш бөлмөлөр, бул гладильный, парикмахерский. Берде болсо жатаканасы, ушундай эле жатакана, үстүндө да бар эки жатак. Бирдей. Бирдей. Ошондо 550. 550 балага бул жерде
Kameralar var yani. Бүт камералар тұрады, жаңағы немеге дежурный частьқа шығады. Дедам всегда ол бір бұрып салып қойғасын. Бұл душ, туалеттері, санузелдері бүт бар жүз жерде. Еш жаға шығады. Бұл жерде командир батальондан отырғасын. Бұл рота материально-техническое обеспечение. Бұлардағы казарменный положениеде жаңағы связистер, водительдер, бұяқтадағы жатақханасында июля кетішпек, бұяқта Офицерлерden bir yakın tamam açıyor. офицерлердікі Жолдаш башқы қолбасшы, қолбасшының орынбасары Балқай Қожош. Жолдаш башқы қолбасшы, бүгін әскер қызметкерлер 44 тоқтың қолай. Бірінші нормамен қамсыздалған бұл норма тамақ ашты, сапатты және дамды тамақ жасатылған жетішті. Барлық қорықшылар басынан Қырғызстандан өндірілген азық түліктер бұл жерді сатып алу, мемлекет сатып алу арқылы қамсыздау ұйыштырылған. Андастырықтары ыстық тамақ ұйыштырылу қиыншылық жаратқан учурда талаш артында жеке рацион сухой қойып қаралған. Бұл жерде ертеңгі тамақ, түшкі тамақ, кешкі тамақ. Бұл жерде барлық азықтар қаралған. 22 тоқтым мен бұны. Oşu oydan ne ki? Yakında jet otar. Так точно, барлық жетістікті қойып атады. Нанды дағы сатып аламыз. Бішкек пекарня бұл жақта бізге қамсыз. Ана мол жерде очақ қана қылды. Анткен түрік жаңағы немеге выездерде біздің балдар болып қалғанда берілген тамақты жазап тұрып, упаковать етіп тұрып, сразу жүреді. Konteynerlerge götürüyor. Konteynerге түсті. Анан баяғы көбірек тамақ жасай тұрған керек болып қалса, бұяқтан шығып тұрып, жасай береді. Бұяқ болса, азық түлік компасы 8 войсковой частьті централизовать етіп салдық. Бүт бардығысы ұшу жерден келеді. Баттенге, Ошко, Малықшыға 7-8 войсковой частьті бүт. Birinci bizlerge düşürüp alıp gelip al, ana bizlerge bölüşme ötkesine. Sentralize olup basmak. Анткени бұяқта бала арғанда басып Bağlar targanda yalan. Anan tarıp kalıp oturdu. Akşam oturuyor şimdi. бұл жерден централизовать етіп қойды. Бұл жер склад. Бұт киімдердің бардығы. Özü üstü atağız. Kırgız спецоблықтықта. Спецоблықтан алады. Şunlarga dön algıladıklarına da rezayet etmedim böyle. Bunu da özümüzden tik atağız. Так точно, Қырғыз спецоблықтығы аскер айында киім офицерлердің так точно. Айымы өкен мындай. Жақсы тик атağız. Жақсы сапатты, жақсы лакированный бұл офицерский. Бірақ кеткендерін қайра алмаштырып береді. Тура, ең тура. Андан сырттан Önünü alsana, şunu sana önü bölüm. Спартификациялары жокерлерге атай. Спорт киімдері бүт бардығы ушул войсковой частьқа өтігінен бері, шул болсынан бері бұл жерде. Жаңа срочниктерге қанша уақытта алмаштырасыздар формада? Bir жылда 2 форма. Bu tönmez. Bir жылда 2. То есть 6 ай сайын. 6 ай сайын. А формасында Формасындағы 2 форма bir Yok, жылда. bir. Так точно. 6 ай сайын екен. Өтігінен бері, шулғалардан бері даяқ. Asker zapçast. Жеңіл машина. Керекті запчастарды ұшы жерден бая базарға бар албастан жерден алып тұрып қолдана береді. Могы тигрлерді, спутниктерді алдық. Бронь. Назарыңызда да Спартак үлгісіндегі соғылған бүлірген ұна жалпы салмағы 14-500 килограмм. Экипаждың içinde 10 adam salınады. Kıyımlattırışın 312 attım güç var eкен. Қай соқ дешетін бұл, қай соқ алады? 12-7 мм көкмөттер қармайды. И жаңа СВД-нің 7-6 шекілінде қармайды. Андан крупно калибрлейларға. Жақсы. Уралды мотор. Жақсы. Уралды мотор. Ана молдай, передвижной автоунау. Жолдаш Қорғанды күштердің башқы қолбасшысы, Ичанович Басан Асыр майор Ғайып. Баяғы штаб ситуация болғанда
ар кандай кырдаалдар болгондо могу автобус автобус айдап барып онлайн форматта аскер бөлүктүн командирлери үзгүлтүксүз башкарууга жана ошондой эле тапшырмаларды коюуга, чечимдерди кабыл алууга багытталган бул машина. Массалык баш алмактарга координация бергенге аскер бөлүктүн командирлерине. Биякта иш кагаздары бар. Кондиционер менен экен, кондиционер менен. Bunun özünün dagы запасында генератор бар. Жана 8 багытта коюлган тапшырманын негизинде. Достор, Жолдош башчы куралдык күчтөрүнүн кол башчысы, баяндоочу подполковник Темирзаков. Эркин Тур. Ички аскерлерге мыйзам чегинде 8 тапшырма коюлган. Ал тапшырманы аткаруу үчүн жогорку кийим кече жана экипировкалар менен камсыздалган. Биринчи тапшырма ички иштер органдары менен биргеликте коомдук коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыздоого, стратегиялык объектилерди жана атайын жүктөрдү кайтарууга, өзгөчө абал киргизилген учурда террордук жана экстремисттик топтор менен күрөшүүдө, массалык башаламандыктарды жоюуда, табигый кырсыкты кесепетинен жаралган элдерге жардам көрсөтүү максатында саламаттык сактоо уюмдары менен биргеликте карантиндик кызмат уюштурууда, бул аймакты коргонууда. Подполковник Темирзаков баянаманы аяктады. Атайын куралдар 18-5 мм КСК, 12 мм помпалык мылтыктар. Бул массалык баш алмакты жоюу үчүн жана дрондорго каршы үчүн колдонулат. Жана дронго каршы канчаны берди билесиңер? 15 берген. Бардык жерге бөлүштүрүп берген. Кийинки танкаларга каршы мылтыктар 7-62 мм пулемет ПКМ, 30 мм гранатомет станковый. Жана 12-7 мм пулемет бул жеңил соттогон унааларга каршы. Жана кийинки 73 мм танкага каршы кол гранатомету. Бул төмөнкү аталган куралдар Баткен согушунда өзүн жакшы тараптан көрсөтүлгөн. Майорлар баяндоону аяктады. Бул жер медсанчасть. Бул эмеге барып биринчи эмелер баардык ушул жерде эме кылып берет. Жолдош куралдык күчтөрдүн башкы кол башчысы, аскердик медицина бөлүмүнүн башчысы Майра Жалтаева. Медициналык кызматкерлер жасоочу иш иштөөчү бөлмөсү. Бияк процедурный дары мектеби. Инеси. Холодильниктеринен бар экен, Бияқчы. Эки палата 5-5 10 бала жатканда. 10 бала бир маалда оорубаса керек. Жок, палатанын изолятору тоғыз инфекционныйлар ол сөз үчүн. Бул жакта Склад, складтар бар. Бул жак аптека кампасы бар, дарыган бул жакта өзүнчө бөлүмдөрү бар, керектүү дарылардын баары бар. Жакшы. Жетиштүүбү бар дарыларга? Точно жетиштүү. Болду, ийгилик анда. Жакшы иштеңиздер. Элиңиздер анда болуптур. Жакшы. Кут болсун, баарыбызга кут болсун, ак жолтой часть болсун. Кемчиликтери болсо, сиздерден кийинки муңга айтып коюп тургула. Мына могу жериңерде кемчилик бар деп. Сендердеги тажрыйба деген тажрыйба. Ак жолтой рахмат, чоң рахмат сизге. Сиздерде тажрыйба көп. Топтогонсуздар ушу мынакей. Алдыңыздар 80-ге келип калдыңар, артыңар 70, 60, 70-тесиздер мына. Жаш балдарга айтып коюп, үйрөтүп коюп тургула. Табыз. Сөзсүз түрдө баягы карынын кебин капка сал дейт. Силерден тажрыйба алыш керек. Акыл кебиңерди угушу керек жаштар.